Саламатсыңарбы балдар? Биздин бүгүнкү кезектеги кыргыз тил сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү тема кыргыз тилинин лексикасын тышкы булактар аркылуу байышы. Анда эмесе сабакка көңүл буруп, кунт коюп угууга аракет кылгыла. Кыргыз эли өзүнүн тарыхый жактан өсүп өнүгүү жолунда ар кандай улуттар, элдер, мамлекеттер менен карым-катнашта болуп келген. Ошол карым-катыш тилде жаңы сөздөрдү пайда кылып, лексика байыган. Сөздөрдү мындай жол менен кабыл алынышы лексиканын дагы бир түрү, лексиканын байышынын тышкы булагы түзгөн. Башка элдер менен кайсы тармакта мамиле түзүшсө, кыргыз эли ошол жактан гана сөздөр кабыл алынып турган. Мисалы алар араб, иран, орус, монгол, түрк элдери менен карым-катнашта болушкан жана ушул убакка чейин алар мамиле кылышып келүүдө. Анда эмесе азыр бир канча тилдердин алынган сөздөр менен таанышабыз. Мисалы, араб тилинен алынган сөздөр бул илимге, билимге, динге, ар кандай түшүнүк, ишенимдерге байланыштуу кирген. Мисалы, алиппе, мектеп, китеп, мугалим, ыйман, намаз, акырет, кыял, илим, дүкөн жана башка сөздөр бул араб тилинен кирген сөздөрдүн топтому түзөт. Демек биз бул сөздөрдү күндөлүк турмушта же болбосо мектепте, үйдө айтып келебиз. Ошондой эле иран тилинен соода сатыкка, дыйканчылыкка, багбанчылыкка, усталчылыкка байланыштуу да сөздөр кирип келген. Ал сөздөрдү биз колдонуп келүүдөбүз. Мисалы, пайда, зыян, күрүч, пияз, сабиз, анар, шабдалы, устун жана башка сөздөр. Орус эли менен болгон байланыш өткөн кылымдардан ушул мезгилге чейин уланып, лексикада орус тилинен жана орус тили аркылуу башка тилдерден кабыл алынып, алар турмуштун бардык жагдайларын тейлеп келет. Мисалы, орус тилиндеги самовар деген сөз кыргыз элинин тилине жана бурмаланышына карата самор деп айтылып калган. Ал эми монгол тилинен кабыл алынган сөздөр тилдердин түпкү тегинин бирдиги жана элдердин тарыхый байланышы болгондугунан кабар берет. Ал сөздөрдүн маанисине карап көргөндө, архаизмге айланып кеткендери да, азыркы учурда эки тилде, кыргыз тилинде да, монгол тилинде да бирдей мааниде колдонулгандары да бар. Ырас, бирок алардын айрымдары бир аз тыбыштык өзгөрүүлөргө учурап калган. Мисалы, кыргыз тилиндеги мөндүр, монгол тилинде мөндөр, кыргыз тилиндеги бүркүт, монгол тилинде бүргөт. Мына ушул сыяктуу айырмачылыктар жана окшоштуктар менен айтылып келүүдө. Анда эмесе балдар, биздин бүгүнкү темабызды бышыктоо иретинде төмөнкү көнүгүү менен улантабыз. Текст бүгүнкү Бишкек деп аталат. Текстти окуп, толук көчүрүп жазып, андагы башка тилден кирген сөздөрдү кептерге жазабыз. Бүгүнкү Бишкек деп аталат бул текст. Демек, ал тексттен силер башка тилден кирген сөздөрдү таап жазасыңар. Кийинки тапшырма төмөнкү сөздөрдүн кайсы тилден кабыл алынгандыгын таап жазгыла. Бизде базар, мамлекет, аянт, ыйман, керебет, илхам жана инсан сөздөрү. Демек, бул сөздөр кайсы тилден алынган болсо, ар бир сөздүн тушуна ошол элдин аталышын жазасыңар. Демек, балдар, бүгүнкү тема аркылуу өзүбүздүн билимибизди
тапшырма аркылуу текшермекчибиз. Демек силер монгол жана араб тилинен кабыл алынган сөздөрдөн 10 сөз жазасыңар. Демек монгол жана араб тилинен 5тен сөз жазып, 10 сөздү жазуу тапшырмасы берилди. Сабакка көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Саламатта болгула.